Саламатсыздарбы? Мага мындай суроолорго жооп берсеңиздер, канча чарба жүргүзүүчү субъект антимонополдук орган тарабынан рынокто үстөмдүк абалды ээлеген деп расмий таанылган жана кайсы тармактарда? Азыркы учурда табигый монополисттер биздин реестрде 102 чарбалык юридикалык жактар жана 100 доминант деп коебуз. Сиз айткандай үстөмдүк ээлеген компаниялар. Анда эгер ошол үстөмдүк ээлеген компаниялар боюнча 35%тен жогору болгон компания үстөмдүк абалынан кыянаттык менен пайдаланып, бааларды негизсиз көтөрсө, кандай иш-чаралар мамлекет тарабынан кандай кадамдар болот? Биринчи азыркы берилип аткан мыйзам менен биз ушул жоопкерчиликке тартуу жагын бизнестин баягы сунуш пикирин эске алып, төмөнкүнчө механизмдер каралган. Биринчи биз орусча айтканда предупреждение беребиз. Ошол мыйзамды эгерде бузуп атса, бузбаганга чакырабыз. Андан кийин предосторожение беребиз. Андан кийин эскертүү беребиз. Эгерде эскертүүнү аткарбаса, андан кийин бузуулар кодексине ылайык жоопкерчиликке тартабыз. Андан тышкары дагы эгерде ошол жоопкерчиликке тартылып жаткан компания бизге өзүнүн күнөөсүн мойнуна алса, ага жеңилдик да каралып жатат. Ошондо 35%тен жогору компаниялардын да саны ошол кагаз жүздө мага берип коесуздар деп мен суранат элем. Жалпы реестрде. Жарайт. Андан тышкары картелдик келишимдерди аныктоодо кандай механизмдер колдонулат? Картелдик келишимде негизинен бул баягы бир нече компаниялардын өз ара байланышып, чогуу иш алып барган жагдайларды эске алып, ушундай багытта бааланат. Кантип аныктайсыздар? Эми сиздер экөөңөрдөн көп жылдан бери иштеген кызматкерсиздер да. Билесиздер жолдорун. Туура. Кантип аныктайсыңар картельный сговор? Бул жөнүндө да сөз көп билесиздер. Эльвира Джалалыковна, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Андреевич, начальник управления службы. Прежде всего хотел сказать по картелям, то есть у нас порядком предусмотрены постановления правительства, анализ товарного рынка, там предусмотрено 10 этапов, в ходе которых сотрудники антимонопольной службы обязаны проанализировать поведение каждого субъекта на этом рынке, и в случае, если имеются признаки, подтверждающие то, что имеется картельный сговор, какой-либо там ценовой, по географическому принципу, или же по каким-либо другим ограничивающим конкуренцию, или же Вы можете мне, Павел Андреевич, конкретно перечислить, какие механизмы? Ценовая политика, еще что? Ценовая политика, поведенческая, то есть разделение по территориальному принципу, потом далее ограничения, потом включение в контракты, допустим, условий, ставивших контрагентов в невыгодное положение. И как вот председатель сказал, в зависимости от квалификации у нас уже предусмотрено, и в законе сейчас предусмотрено здесь, что те злоупотребления, там порядка 6 видов злоупотреблений, выдается сначала предостережение, предписание, для того, чтобы субъект сначала просмотрел, исправил эту ситуацию. В случае, если они не признают, и у нас идет уже судебная перспектива в этом, то тогда уже возбуждается дело и выносятся штрафы по этим субъектам. Так, хорошо. Я попрошу все это, пожалуйста, в письменном виде мне предоставить, да, более детально, подробно. И азыр, Айбек Мырза, продуктлар кымбаттап атат, эт кымбаттап атат. Анан телевизорго чыгып алып силер баалар мынча сомдон ашпайт дедиңиздер, бирок баалар ашып атат. Башка жолдорун издеп атасыздарбы? Азыр мына кечөө интернетте массалык маалымат каражаттарына чыгып атат, бензин 3 сомго кымбаттайт деп ассоциациялардын жетекчилери сүйлөп атышат да. Бул канчалык чындыкка жатат? Же элге атайын паника кылып айтылып атабы? Же чын эле ошондой болот деп бизди даярдап атасыңарбы? Биринчи убакта сиздерге маалымат иретинде айтып коеюн, ушу күйүүчү майлар боюнча азыркы учурда ушу АИ-92 жана дизелдик топ май боюнча жакынкы арада кымбаттоо каралган жок. Кандай болушу мүмкүн эмес. Себеби азыркы учурда бизде баардык шарттар кабинет министринен түзүлгөн, объемдорубуз, запастарыбыз бар. Азыркы жакынкы 1-2 айдын ичинде кымбаттоо болбойт десек туура болот. Дагы айтып кетет элем, жылдын башына караганда
эки ушул күйүүчү майдын баасы баарыңыздарга белгилүү төмөндөгөн. Ал эми жанагы баалар боюнча айтып кеттиңиз. Ооба, азыркы учурда көп чаралар каралып атат кабинет министри тарабынан, жана биргеликте башка механизмдер каралып атат. Ал баалар көтөрүлгөн социалдык маанилүү товарлар негизинен кичине азыркы учурда бир кырдаалдарга байланыштуу болуп атат. Кичине көлөмү астыктан ошо көлөмүн көбөйтүү боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатат азыркы учурда. Сиз мени туура эмес түшүнүп жатат окшойсуз. Буну мен кымбаттайтып айткан жокмун. Мына телефонго кирип алып туруп, азыр эле бензин, ГСМ, подорожание деп кирсеңиз, мына чыгып атат. В Кыргызстане ожидается повышение цен на бензин и ГСМ, сообщает Ассоциация нефтетрейдеров. В марте 2026 года ожидаемый рост составит примерно 3 сомы за литр. Причинами подорожания являются общемировые тенденции, рост оптовых цен в России и исчерпание квот на беспошлинный импорт топлива. Вы зачем здесь 90 депутат отурат? Бизге калп айтпагыла да. Маалыматты же бияка келгенден мурда текшерип, анан жооп бериле да. Расмий бул мына массалык маалымат каражаттарын баарына чыгып атат. Мен ошон үчүн сурап атам. Вы чем занимаетесь? Если вы не знаете, что на улице говорят, официальные ассоциациялардан, ассоциация нефтетрейдеров билесиңер да. Алардан айтылып атат да. Бул мен айткан жокмун да. Вы не нас успокаивать должны, вы улицы должны успокаивать. Элжуна Жыргалбек, мен сизди туура түшүнүп атам. Ооба, мен биздеги бүгүнкү күндөгү маалымат боюнча, өзүмдүн ишимдеги маалымат боюнча таянып айтып атам. Сиз айткан маселени биз карап, дагы териштирип иш алып барабыз. Менден чоң сураныч, бааларды антимонопольный орган көзөмөлгө ала албайсыңар. Силер экономиканы көзөмөлгө алып, жана УКМКларды президентибиз тынчытса, баалар да түшөт деген ачык сөздү барып президентке да сиздер да жеткизгиле. Бияктан бизди не успокаивайте, давайте друг другу врать прекратим. Рахмат.